Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман туганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 28 хадис, ал төмөндөгүчө болмокчу. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Абу Хурайра Аллах андан разы болсун айтат: Аллахтын этиси ага Аллах тынчтыгы жана мактоосу болсун мынтип айтат: Kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kullu yawmin tattali'u fihi ash-shams. Ар бир адам баласы ар күн сайын ар бир дене муундары үчүн садака берүүгө тийиш. Ta'dilu bayna ithnayni sadaqatun. Эки адамды жараштырып койгону садака. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Бирөөнү атына аттандырып, биндирип койгондугуң же болбосо жүгүн артып бергениң садака. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Жакшы сөз садака. Wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun. Намаз окуу үчүн мечитке таштаган ар бир кадамың садака. Wa tumitul 'adha anit tariqi sadaqatun. Жолду зыяндуу нерселерден тазалап коюң бул дагы садака. Бул хадисти имам Бухари жана имам Муслим чыгарган сахих хадистердин катарында. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиз бул хадиске дагы толугураак токтолуп өтөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берип атат: ар бир балакат жашка жеткен мусулман пенде таза ден соолук үчүн Аллах Таалага шүгүр иретинде ар күн сайын ар бир дене муундарынын санынчалык Аллах Таалага шүгүр иретинде садака берүүгө тийиш деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берип атат. Бул дене муундар алымдар белгилеп өткөндөй эле адамда 360 муун болот экен. Ошол ар бир муунга күн сайын 360 садака берүү билдет болуп эсептелинет. Анткени биздин ден соолугубуз бул чоң неемат. Биздин сөөктөрүбүз, тарамыштарыбыз тартиптүү кыймылдап турганы, же болбосо денебизде жүрөгүбүз согуп, кандын айланып тургандыгы бул өтө чоң неемат. Биздин көзүбүздүн көрүп тургандыгы, кулагыбыздын угуп тургандыгы, бутубуздун басып тургандыгы бул Аллах Таала бизге ырыологон чоң неемат, жакшылык болуп эсептелинет. Албетте бул неематты ушул ден соолук неематынан ажырагандар гана биле алат. Ошондуктан биз ушул ден соолугубуздун чын болуп тургандыгына Аллах Таалага шүгүр иретинде Аллах Таалага шүгүр билдирип садака кылып туруштугубуз керек. Албетте бул нерсеге татыктуу. Анткени биздин ден соолугубуз болбой турган болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, биз эч нерсе жасай албайбыз. Биз эч кимге керегибиз жок болуп калат. Ден соолугубуз бар экен, ибадат кылабыз. Ден соолугубуз бар экен, бирөөгө жардам бере алабыз. Ушу ден соолугубуз бар экен, өзүбүздүн муктаждыгыбызды өзүбүз өтөй алабыз. Ушул ден соолугубуз бар экен, өзүбүздүн көздөгөн максатка жете алабыз, ошол нерсеге аракет кыла алабыз. Ал эми биздин ден соолугубуз жок боло турган болсо, биз эч ким эмеспиз. Эч нерсе кыла албайбыз. Биздин Аллах Таала сактасын путубуз иштебей кала турган болсо, бир эле колубуз иштебей турган болсо, өзүбүздүн ажатыбызды өзүбүз өтөй албай калабыз. Албетте бул Пайгамбар салам айткандай, адамдарда эки неемат бар. Көпчүлүк адам бул неематты туура пайдалана билбейт. Бул неематка шүгүр келтирбейт дейт. Мунун биресин ирет ал-сихха дейт. Бул ден соолук дейт. Ал эми экинчиси ал-фарак, бош убакыт дейт да. Ошондуктан урматтуу мусулман бул ден соолук дагы өтө чоң неемат.
Бул ден соолукка Аллах Таалага шүгүр билдирүүгө арзыйт, татыктуу. Эгерде Аллах Таалага биз шүгүр билдирбей турган болсок, биз эч кимибиз билбейбиз. Аллах Таала бул ден соолукту бизден кайра алып коет. Ошондуктан бул ден соолукка Аллах Таалага шүгүр билдирип, садака берип турууга тийиш экен деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени баса белгилеп айтып атат. Эми Аллах Таалага шүгүр билдирүү бул эки түрдө болот. Биринчиси шүгүр важип болот. Сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө шүгүр кылыш керек. Эгерде шүгүр кылбай турган болсоң, күнөөкөр болосуң. Бул күн сайын ушуну аткарып туруш керек. Бул кандай шүгүр дегенде, Аллах Таала буйруган парыздарды орундап, Аллах Таала тыйган арам иштерден тыйылыш керек. Аллах Таала бизге бир күндө 5 ирет намаз окууну парыз кылды. Бул милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек. Эгер аткарбай турган болсок, биз күнөөкөр болобуз. Аллах Таала берген неаматка шүгүрсүздүк кылган болобуз. Жана ошондой эле Рамазан айы келген болсо, 30 күн катарма катар күн сайын ораза кармап бериштик бизге парыз болот. Эгер ораза кармай турган болсок, күнөөкөр болобуз. Ушул сыяктуу дагы башка Аллах Таала парыз кылган амалдарды биз күн сайын ошону өтөп бериштигибиз бул бизге Аллах Таала бизге берген неаматтарга, ден соолук неаматына, мал мүлк неаматына, бала чака неаматына, убакыт неаматына, тынчтык неаматына, ушу мамлекетте берген неаматына Аллах Таалага шүгүр билдирген болуп эсептелинет. Бул шүгүр намаз окуштук, бул Аллах Таалага рахмат айтуу, Аллах Таалага шүгүр билдирүү болуп эсептелинет. Ал эми кимде-ким намаз окубай турган болсо, ораза кармай турган болсо, Аллах Таала буйруган парыздарды өтөбөй турган болсо, демек бул адам Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр билдирбептир деген маани болот. Ал эми экинчиси бул не? Арам иштерден тыйылыштык. Аллах Таала бир нерсени арам кылган болсо, муну ошол жака ден соолукту колдонбоштук. Аллах Таала көздүн өзүнүн өкүмдөрүн байлап койду бизге. Көзүң менен бул нерсени көр, бул нерсени көрбө деп. Кулагың менен мындай жакшы сөздөрдү уккун, жаман сөздөрдү укпа. Бутуң менен жакшы иштерди басып аткаргының, жаман иштерди кылба. Урулук кылба. Бутуң менен бирөөгө зулум кылба. Бутуң менен бирөөгө жаман иште көмөктөшпө, жардам бербе деп ушундай бизге керк өкүмдөрдү белгилеп койгон. Биз арам иштен тыйылып, Аллах Таала парыз кылган парыздарды өтөш керек экен. Бул шүгүр милдеттүү түрдө аткарыла турган шүгүр. Ал эми экинчи түрдөгү шүгүр бул мустахаб болгон шүгүрлөр. Бул кандай дегенде, парыз намаз окуп дагы ага кошо сүннөттөрүн окуп жүрүштүк. Нафил ораза кармап жүрүштүк. Нафил садакалар берип туруштук. Бул нафил ибадат болуп эсептелинет. Албетте Аллах Таала бул ден соолукту бизге берген өтө чоң неамат экендигин Кур'ан Каримде белгилеп, мындай дейт: Я айюхан насу магаррака бираббикал карим. Эй инсан, сен Аллах Таалага шүгүр билдирүүңдөн эмне тосуп койду? Эмне сени текебеликке алып барып койду? Эмне сени өзүңдү курур кылып, өзүң менен өзүң мактанып, сыймыктанганга алып барып койду? Сенин мал мүлкүңбү? Же сенин ден соолугуң алдап койдубу? Же сенин байлыгың, бала чакаң, дүйнөң Аллах Таалага ибадат кылуудан тосуп жатабы? Текебеликке сен ошо түртүп жатабы дейт. Ал Роббуң ушундай болгон Робб эле. Аллади халакака, бул сени жараткан эле дейт. Сени жоктон бар кылды эле дейт. Жаратылуу койбостон фасауака, сенин ар бир дене мүчөңдү толук кылып, тыкандык менен, чеберлик менен Аллах Таала жаратты эле дейт. Барыбыз эстеп көрөчү, урматтуу мусулман тууганыбыз, биз жок элек. Аллах Таала бизди энебиздин курсагында барыбызды бир арзуаган суудан, андан бир канга өткөрүп, андан кийин эт кылып, андан бизге сөөк берип, андан бизге сонун сүрөт берип туруп, Аллах Таала биздин бар дене мүчөбүз сак саламат энебиздин курсагынан бул дүйнөгө түшүрүштүгү бул чоң неамат эмеспи? Фа'адалака, жана ар бир мүчөңдү тегиз кылып койду дейт. Ар бир мүчөңдү өз ордуна коюп койду дейт. Бул биздин мүчөлөрүбүз, сырткы мүчөлөрүбүз болсун, же ички органдарыбыз болсун, кол бутубуз ар бир ордунда болуп туруштугу, көзүбүздүн эки алды тараптан көрүп туруштугу. Эгер Аллах Таала бизге алдыдан көз берип, бир көзүбүздү астына коюп, аркага бир көздү аркага коюп койгондо, бул аябай бир жагымсыз, аябай көник, коркунучтуу бир көрүнүш болор эле. Ал эми Аллах Таала эки көзүбүздү тегиз кылып, бирдей көрө турган кылып коюштугу, эки колубузду өз ордуна коюштугу, эки бутун да өз ордуна коюштугу бул чоң неамат эмеспи? Жана ошондой да ички органдарыбыз дагы жүрөгүбүздү ордуна коюштугу, ашказандын ордуна, бөйрөктүн ордуна,
Орду ордуна барлық мүчөлөрдү ордуна коюп коюшту го. Бул Аллах Тааланын өтө бир чеберлигинен жараткан чебердиги бул эсептенет. Аллах Тааланын өтө күч кудуреттүү зат экендигин, өтө улуу зат экендигинен бизге кабар берет. Жана Аллах Таала сенин сырткы келбетиңди дагы кооз кылып койгон дейт. Сени сулуу кылып жаратып койду дейт. Өзү каалаган бир сүрөткө киргизип койду дейт. Башка аятта Аллах Таала Аллах Таала силердин энеңердин курсагынан эч нерсени билбеген абалда чыгарды эле го дейт. Аллах Таала силерге көз берди, силерге угуучу кулак берди, жана силерге жүрөк берди го дейт. Лааллакум ташкурун, эми ушул Роббуңарга силер шүгүр кылбайсыңарбы дейт. Башка аяттарда Алам нажаллаху айнайн ва лисанан ва шафатайн, биз ага эки көз бердик көрө турган, жана сүйлөй турган тил бердик, жана ошо сүйлөгөн жеңил болсун деп эки эрин бердик дейт адам баласына дейт. Албетте урматтуу мусулман тууганым, бул ден соолук өтө чоң неамат. Аллах Таалага биз шүгүр кылууга татыктуу болуп эсептелет. Эми Аллах Таала ар бир неаматтын бизден шүгүр билдирүүнү талап кылат. Аллах Таала аяттарында Вашкуру ниъматаллах, Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылгыла дейт. Бир эле ден соолук неамат эмес, мал мүлк неаматына, бала чака неаматына, жана ошондой эле убакыт неаматына, тынчтык неаматына Аллах Таалага шүгүр билдирбейсиңерби дейт. Вашкурула, ушул неаматтарга шүгүр билдиргиле, вашкурулла, Аллах Таалага шүгүр кылгыла дейт. Бул шүгүр кылуу биз жогоруда айткандай эки сүрөттө ордун алат. Биринчиси парыз, экинчиси мустахаб болгон шүгүр. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп атат? Ошол адам баласы ар күн сайын ушул дене мүчөсүнүн сак саламаттыгы үчүн Аллах Таалага шүгүр иретинде садака берип турууга тийиш деп атат. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам садаканын жолун көргөзүп, садака берүү бул биз түшүнгөндөй бир эле мал мүлк менен болбойт. Балким бардык жакшы амалдар, бардык сооптуу амалдар бул садакага кошулуп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам садаканын жолун баяндап, бир-эки сүрөтүн бизге баяндап берет. Биринчиси алислаху байнан нас. Эки адамдын ортосун жараштырып коюштук. Эки адам урушуп калган болсо, экөөнүн бири-бирине арадашкан, тарынышкан адамдардын мамилесин оңдоп түзөп коюштук. Албетте урматтуу мусулман тууганым, эки адамды жараштырып коюу бул динибизде аябай улуу сооптуу амал болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз мына ушул нерседен гафилетте калганбыз. Эки дос урушуп калган болсо, же эки тууган урушуп калган болсо, же үй бүлөдө эр күйөө бири-бирине тарышып урушуп калган болсо, экөөнүн ортосун жараштырып коюштук. Бул аябай сооптуу амал. Аллах Таала бул нерсеге бизди буйруган. Биз колубуздан келишинче үй бүлөнү жараштырып коюуга биз буйрулганбыз. Бизде бүгүнкү тескерисинче эр күйөө урушуп калган болсо, не кылат? Кайнатасы мындай дейт, бунусу мындай дейт, экөөнү эптеп ажыраштырып коюш керек болуп калган. Экөөнү наоборот жараштырып коюштук бул шарияттагы улуу амал болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан Каримде бул амалга мындайча сооптуу вада кылат. La khayra fi kathirin min ajwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. Силердин көп сүйлөшүүңөрдө, көп бири-бириге менен кыбырлашып, шыбыра сүйлөшкөнгөрдө жакшылык жок дейт. Эч кандай пайда жок дейт. Бир гана ким адамдарды садакага буйруштук үчүн, же адамдарды жакшы ишке буйруш үчүн, же адамдардын ортосун жараштырып коюу үчүн гана сүйлөшө турган болсо, мына ушуда гана жакшылык, сооп бар дейт. Демек ушул ишти ким эки адамдын ортосун Аллах Тааланын жүзүн каалап, Аллах Тааланын ыраазычылыгын каалап жараштырып кое турган болсо дейт, эртең кыямат күнүндө буларга биз аябай улуу сооптон беребиз дейт. Адам баласы акыл жетпеген өтө бир чоң сооп беребиз дейт. Кейинки тафсирлерде буну бейиш деген. Эртең кыямат күнү бул адамдарга биз бейиш беребиз. Демек, урматтуу мусулман тууганым, эки адамдын ортосун жараштырып коюштук бул бир эле садака эмес, балким эртең кыямат күнүндө сиздин өзүңүз эңсеп жүргөн бейишке кирип калууга өтө чоң себепкер болот экен. Биз мындан да гафилет калбастан, буга дагы аз болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп аракет кылыштыгыбыз керек.
Башка аятта Аллах Таала ваттaqu fattaqulloha waslih zati baynakum. Аллах Тааладан корккула жана бирөөлөр менен урушуп калган болсоңор ортоңорду оңдогула, жарашкыла дейт. Жана ошондой эле урушкан адамдардын ортосун дагы жараштыргыла дейт. Башка аятта Аллах Таала waslih baynahuma, эгерде эки момун адам урушуп кала турган болсо дейт, анда алардын ортосун жараштырып оңдоп койгула дейт. Башка аяттарда waslih baynahuma bil adl, алардын ортосун адилеттүүлүк менен жараштырып оңдоп койгула деп Аллах Таала Кур'ан Каримде буйруйт. Андан кийинки амал Пайгамбар саллаллаху алейхи таавун, бул мусулмандар өз ара бири-бирине жардам бериштеги. Эгерде бир адам атына мине албай аткан болсо, анын атына миндирип коюштугуңуз, же болбосо анын атына жүгүн артып берип коюштугуңуз, жүгүн арта албай аткан болсо артышып коюштугуңуз, жана башка ушундай кайсы бир мусулман пенде сиздин жардамыңызга муктаж болуп кала турган болсо, ана ушуну сиз көмөктөшүп жардамдашып коюштугуңуз, бул дагы садака болуп эсептелинет экен. Аллах Таала Кур'ан Каримде ва таавану бирри ва тaqwa, силер жакшы иште жана таквалыкта бири-бириңерге жардам бергиле дейт. Бул мусулмандын бир тууганы. Өзүңүздү башка бир тууганыңызга кандай мамиле кыла турган болсоңуз, башка мусулман бир тууганыңызга мына ушундай мамиле кылыңыз. Өзүңүздүн бир тууганыңызга кандай жакшылык каалай турган болсоңуз, башка мусулман бир тууганыңызга дагы мына ушундай жакшылыкты каалаңыз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, мусулмандар бул бир дене сыяктуу дейт. Эгерде денеден кайсы бир мүчө ооруй турган болсо, анда дененин баары ооруйт дейт. Бир мусулмандын кайгысы бул биздин баарыбыздын кайгыбыз. Бир мусулмандын проблемасы бул баарыбыздын проблемабыз болуш керек. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир мусулмандын муктаждыгын өтөп берип коюштук, бул дагы садака экен. Бул дагы биздин ошол ден соолугубузга билдирген шүгүр болуп эсептелинет экен. Андан кийинки хадистин маанисинде вал калиматун тойибатун садакун, жакшы сөз дагы бул садака дейт. Жакшы сөз бул Аллах Тааланын акысын болуп, жана пенделердин акысын болуп. Кандай дегенде, зикир кылыштыңыз, субханалла, Аллаху акбар деп зикир кылыштыңыз, же истигфар айтыштыңыз, же Кур'ан окуштуңуз, булардын баары садака болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы адамдарга дагы бирөөгө салам айтыштыңыз, же салам алейк алыштыңыз, же бирөөнүн көңүлүн көтөрүп коюштуңуз, же бирөөнү жакшылыкка буйруп жамандыктан кайтарыштыгыңыз, бул дагы садака болуп эсептелинет. Жадагаза сизден бирөө садака сурап келе турган болсо, аны бир урушуп жемелебестен жакшы сөз менен кайтарып коюштуңуз, бул дагы садака болуп эсептелинет экен. Жана ошондой дагы башка бир мусулмандардын муктаждыгын өтөш үчүн ага жардам берип, ага бир ортомчу болуп туруп, бир иштерин бүтүрүп берип коюштуңуз, ортомчу эле болуп, өзүңүздүн аброюңузду, авторитетиңизди ортого салып, бирөөгө бир шафаатчы болуп коюштуңуз, бул дагы садака. Жана ошондой дагы бул даават кылыштыгыңыз, адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарыштыгыңыз, бул дагы садака болуп эсептелинет. Аллах Таала бул эң жакшы сөз деп мактаган. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Ва ман ахсану кавлан мимман да'a ила Аллах ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин". Ким Аллах Таала жолуна чакырган чакыруучунун сөзүнөн дагы жакшыраак сөз барбы дейт. Жана ал солих амал кылат, жана мен мусулмандардан деп айткан сөздөн дагы жакшыраак сөз барбы деп Аллах Таала Аллах жолуна даават кылгандарды эң жакшы сөз деп мактап өткөн. Андан кийинкиси Пайгамбар саллаллаху алейхи дейт: "Ал-маши ила сола", намазга кадам таштап барыштык, бул дагы садака дейт. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, намазга барыштыктын сообу аябай улуу. Биздин ар бир таштаган кадамыбызга бирден хасанат жазылып, бирден күнөөңүз өчүрүлүп турат, бирден даражаңыз көтөрүлүп турат. Ар бир таштаган кадамыбызга эле. Ошон үчүн сахабалар мечиттен узагыраак жерден келген аракет кылган. Үйлөрүн мечиттен узагыраак жерге салган аракет кылган. Бул мечитке ар бир таштаган кадамыңыз дагы текке кетпейт экен. Мечитке көп баралы. Албетте үйдө окулган намазга караганда мечитте окулган намаздын даражасы бийик, экөө бири-бирине салыштырып болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, мечитте окулган намаздын даражасы 28 эсеге көбөйтүлүп берилет деген. 28 эсеге даражасы бийик турат деген. Биз бул дагы мечиттерге дагы көп барышыбыз керек. Намазыбызды жамаат менен окуган аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө багымдат менен куптум намазын жамаат менен окууга биз тырышып аракет кылышыбыз керек. Албетте биринчи барыштык кыйын болушу мүмкүн.
мешітке барып отуруп бул нерсе адатка айланып бизге не жеңил болуп калат. Жана ошондой эле Аллах Таала не деген? Ким эртең мешитке келе турган болсо, Аллах Таала ага бейиштен бир үй салып коет деген. Бейиштен ага бир конок тосо турган бир ушундай чоң бир касыр даярдап коет деген. Же кечинде бара турган болсо, бул адамга дагы Аллах Таала бейиштен ушундай бир манзил тургузуп коет деген. Мындан дагы башка мешитке баруунун сооптору аябай көп. Андан кийинкиси жолдогу зыяндуу нерсени тазалап коюштук. Бул дагы садака дейт. Албетте урматтуу мусулман биртуганым, бул жолдогу адамдарга зыян бере турган нерсени жолдон тазалап коюштук. Бул мусулмандын сыпаты, бул момундун сыпаты болуп эсептелинет. Жана ошол менен бирге дагы бул садака болуп эсептелинет. Бул жолдон зыяндуу нерсени алып коюштук, бул ыймандан болуп эсептелинет. Бул имандуулуктан, бул уяттуулуктан болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул амалга дагы аз карабастан, жолдо бир таш жаткан болсо дагы, жолдо бир дарак жаткан болсо дагы муну четке алып коюшубуз керек. Өзгөчө жолдо ошол мусулмандарга зыян бере турган бир сасып кеткен мусор жаткан болсо, же бир саспаган бир жандык өлүп жаткан болсо, мына ушул нерсени да четке алып коюштугуңуз бул сиз үчүн да садака болуп эсептелинет. Балким сиздин эртең кыямат күндө бейишке кириштигиңизге себеп болуп эсептелинет. Сиздин күнөөлөрүңүзгө кафарат болот бул нерсе. Бул айткан сөздөрүбүздүн баарында пайгамбар хадис бар. Биздин убактыбыз тардыгы себептүү мына ушул менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Демек, урматтуу мусулман биртуганым, бүгүнкү сабагыбыздан алган кыскача пайда биз ар бир дене мүчөбүзгө садака берүүгө тийиш экен. Бул бир күн менен чектелип калбайт экен. Күн сайын дейт. Күн сайын бул неаматка биз шүгүрүбүздү чагынап турушубуз керек. Ар бир таң аткан сайын биздин ден соолугубуз чын болгонуна, биздин мамлекетибиз тынч болгондугуна Аллах Таалага шүгүр билдирип, дуа кылып, ибадат кылып эле жашаганга бизге не жетсин. Андан кийин ар бир бул садака кылганда биздин мен мал мүлкүм жок дебестен, ар бир жакшы иш бул садака экен. Мешитке баргандык, бирөөгө жакшы сөз сүйлөп койгондук, зикир кылгандыгыңыз, бирөөгө жардам берип коюштугуңуз, бул бир эле көчөдө башка бирөөгө эмес, өзүңүздүн бала чакаңызга дагы жардам берип коюштугуңуз, алардын сабактарына карашып коюштугуңуз, аларга тамак даярдап бериштигиңиз, алардын кийим кичесин жууштугуңуз, өзүнүн күйөөңүздүн кийим кичесин жууштугуңуз, мунун баары садака. Дагы ошондой эле дагы урматтуу мусулман биртуганым, бул көчөнү дагы тазалап коюштук, бул дагы садака экен. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Мына ушул хадиске амал кылууга Аллах Таала бизге тавфик берген болсун, бизге жардам берген болсун. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.